Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучулар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Анда бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 3-класс кыргыз класстары үчүн. Сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн түрлөрү. Сабагыбыздын максаты текст аркылуу сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө окуучулар жалпы маалымат алышат, сүйлөмдүн түрлөрүн айырмалай билишет. Текст аркылуу сүйлөмдүн түрлөрү боюнча билимдерин жогорулатышып, ооз-эки кепте жазуу иштерине туура колдоно алууга көнүгүүлөр аркылуу машыгат, логикалык ойлоо сезимдерин өстүрүшөт. Окуучулар текст аркылуу адамгерчиликтүүлүккө, кечиримдүүлүккө, сезимтал болууга, боорукерликке тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, сүйлөмдөр айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илээптүү сүйлөм болуп 3кө бөлүнөт. Эми балдар, ушул сүйлөмдүн ар биринин эрежелерине токтолобуз. Турмушта болгон ар түрдүү иштер, көрүнүштөр, окуялар, кубулуштар жөнүндө кабарлоо иретинде айтылган сүйлөмдөр жай сүйлөм деп аталат. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Мисалы, окуучулар тапшырманы аткарышты десек, бул жай сүйлөм. Сүйлөөчүнү кызыктырган ар түрдүү нерселер жөнүндө угуучунун ой-пикирин билүү максатында айтылган суроо маанисиндеги сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Сен канчанчы класста окуйсуң? Бул суроолуу сүйлөм. Көрүп жатасыздарбы, окуучулар? Адамдын ар түрдүү эмоционалдык ички сезимин билдирүүчү сүйлөм илээптүү сүйлөм деп аталат. Аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, жашасын биздин өлкө десек, күчтүү сезим менен айтылып жатат. Аягына илеп белгиси коюлат. Түшүндүкпү? Эрежелерди эми айта алабызбы? Жана ушул сүйлөмдөргө сүйлөм түзө алабызбы? Урматтуу окуучулар. Эгер түшүнбөгөн суроо болсо, мага байланышасыздар. Эми балдар, суроолорго жооп беребиз. Биринчи көнүгүүнү ооз-эки иштегиле. Биздин жергебизде акыра менен коделек жашайбы? Африка кандай өлкө? Акыраны сүрөттөп бергилечи. Эми коделекти сүрөттөгүлө. Окуя андан ары кантип уланат деп ойлойсуңар? Суроо түшүнүктүү эле болдубу? Анда жооп бергенге аракет кылгыла, балдар. Кийинки экинчи көнүгүүнү дептериңерди ачкыла дагы, дептериңерге жазгыла. Тексттен сүйлөмдүн түрлөрүнө бирден мисал көчүрүп жазасыңар. Мисалы, сага мынчалык куркуйган узун моюндун эмне кереги бар? Деп коделек акырага суроо берди. Ошол жерин мен мисал келтирип жаздым. Калган эки сүйлөмгө өзүңөр мисал көчүрүп жазгыла. Тексттен аласыңар мисалды, балдар. Текстти биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Үчүнчү көнүгүүнү балдар карагылачы. Сөздөн сөз жараткыла. Аларды катыштырып, сүйлөмдүн түрлөрүн түзгүлө. Коделек деген сөздө канча сөз бар? Сөз тапкандан аны сүйлөм кылып түзгүлө. Мисалы, кел деген сөз бар, кет деген сөз бар. Эле дагы көптөгөн сөздөр бар. Аны өзүңөр таап, сүйлөм түзгүлө, балдар.
Ayşa, men үйüme kел, экөөбүз сабак окуйбуз десек, бул жерде кел деген сөзгө сүйлөм түздүк. Сүйлөмүбүз жай сүйлөм болду балдар. Силерге мен түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда балдар төртүнчү көнүгүүдө макалдын маанисин чечмелик эле. Ал жомокко тиешелүү кандай ойлойсуңар? Жакшылык ай менен күндөй бардык элге бирдей, жаралганың чын болсо, пайда кыл, карап жүрбөй дейт. Көрдүңөрбү? Жакшылык бар жогуна тегиз экен, жаман дебей, жакшы дебей, бар жогуна жакшылык бирдей тиет экен. Ал эми жаралгандан кийин ар дайым жакшылыкка жүрүшүбүз керек. Мисалы биз окуучу болгондон кийин кандай пайда кылышыбыз керек? Ата энебиздин ишеничин акташыбыз керек. Окууда жакшы окушубуз керек. Жүрүш турушубуз жакшы болуш керек. Эч качан тентек жолго барбай, жакшы жүрүшүбүз керек. Эми балдар, силер ушул макал жомокко тиешелүү деп ойлойсуңарбы? Ошону мага түшүндүрүп бергиле. Эми балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди түшүндүк, эмнелерди үйрөндүк. Биз бүгүнкү сабакта балдар сүйлөмдүн түрлөрү бар, кандай түрлөрү бар экенин билдик. Жана ошондой эле сүйлөмдөргө кандай сүйлөмдү түзсөк, суроолуу сүйлөм болот, кандай сүйлөм жай сүйлөм болот, кандай сүйлөм илептүү сүйлөм болот. Аларды үйрөнүп билип алдык. Эми балдар, үйгө тапшырма 5-көнүгүү 109-бет. Бул көнүгүүдө сүрөт боюнча сүйлөмдүн кандай түрлөрүн түзүүгө болот. Карагыла, сүрөттөр боюнча кандай сүйлөм түзүүгө болоорун сүйлөм түзүп мага жөнөткүлө балдар. Ушуну менен силерге бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Сак саламатта болгула балдар.